Кыргыз-Өзбек университети, табигый педагогика факультети, башталгыч билим берүүнүн усулу кафедрасы. Башталгыч билим берүү профилинде окуп жаткан студенттер үчүн азыркы кыргыз тили дисциплинасынан лекциялык сабак. Окутуучу Орузбаева Айтпү Исмаиловна. Урматтуу студенттер, сабакты баштаардан мурун Курманжан датка кинофильминен үзүндү көрүп алсак. Кинофильмди көргөн соң бүгүнкү сабакта кайсы тема жөнүндө сөз болорун айтабыз. Турасыңар туугандар. Арбаңыз аксакал. Жакшы турасыңарбы? Ой, аттарын алуға. Арбаңыз, канага. О, бар болды аткам. Келиним, төргөт. Айбише. Алыс жолда кыйналбай аман-эсен келип алдыңарбы? Бала бакыра, мал жан, эл журтуңар эсенби? Канага. Келген жөнүндө айтайын. Сен көздөн учкан туугандарыңа келдиң. Чериңди жазып кет. Черди той жасат. А той бүткөнчө жай олтуруп сөз түйүнүн чечербиз. Сюда ураспы. Қайдаршы. Раймат. Kimdi айтып атат я? Мықты уулуңуз бар экен. Кандырдыңыз. Канагаңар көптөн бери сыркоолоп жатты эле. Көңүлүн көтөрүп сакайтып койдуңар. Канага. Мында бүткүл анжандык кыргыздардын ынтымак тилеги жазылган. Убада шарты ушунда. Шабдан. Уулум. Заман чаташып. Кыйын өлкөлөр туш-туштан кызып эл жерибиз таарып бараткан чакта бир жакадан баш. Бир жеңден кол чыгарып ынтымагыбызды бекемдейли. Жамы журтту чогултуп, улуу жыйын куралы деп, Алымбек агаң экөөбүз мойнубузга милдетти алдык. Калган милдет сенде уулум. Уруксаат болсо, биз кайталы канага. Уулум кечмеликтен узатып коет.
Ооба, туура айтасыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр, каратма сөздөр. Негизги маселелер. Биринчи, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр, каратма сөздөр. Экинчи, каратма сөздөрдүн колдонулушу. Үчүнчү, каратма сөздүн милдетин аткаруучу сөздөр. Төртүнчү, каратма сөздөрдүн структурасы. Бешинчи, каратма сөздөрдө тыныш белгилеринин коюлушу. Сабактын максаттары, күтүлүүчү натыйжалар. Биринчи, сүйлөмгө мүчө боло албаган каратма сөздөрдүн башка сөзгө же сүйлөм мүчөсүнө көз каранды эместиги. Колдонулушу, сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткара албай тургандыгы, кошумча мааниге ээ экендиги, структурасы, тыныш белгилеринин коюлушу сыяктуу маалыматтарга ээ болушат. Экинчи, сүйлөмдөрдүн тутумунан каратма сөздөрдү бөлүп көрсөтүп, маанилик түрлөрүнө карай бөлүштүрүп, сүйлөмдөргө талдоо жүргүзө билишет. Үчүнчү, угуп түшүнүү менен маалыматты анализдейт, билим билгичтигине жараша жыйынтык чыгара алышат. Бул теманы жеткиликтүү өздөштүрүү менен бирге, биз өзүбүздөгү төмөнкү компетенцияларды калыптандыра алабыз. Маалыматты түшүнүүгө, жалпылоого, талдоого, максатты коюуга жана ага жетишүүнүн жолдорун тандоого жөндөмдүү. Окуучуларды ар кандай маалымат булактарды сарамжалдуу пайдаланып, теманын үстүндө өз алдынча иштөөгө үйрөтүү. Теманы өздөштүрүү үчүн төмөндөгү адабияттарды пайдаланабыз. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр. Сүйлөм тутумуна кирген сөздөр өзүнүн лексикалык, грамматикалык эмес синтаксистик кызматы боюнча мүнөздөлөт. Алар өздөрүнүн лексика грамматикалык маанилери боюнча тигил же бул сөз түркүмүнүн топтомуна киргени менен сүйлөмдө тигил же бул сүйлөм мүчөсү болот. Жөнөкөй сүйлөмдө грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр кездешет. Жөнөкөй сүйлөмдүн синтаксисинде эки синтаксистик категория бар. Алар сүйлөм мүчөлөрү жана сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр сүйлөм ичинде башка сөзгө же сүйлөм мүчөсүнө көз каранды эмес. Мына ушунусу менен башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Алар сүйлөмдүн башка мүчөлөрү менен синтаксистик жактан байланышпайт, кандайдыр бир суроого жооп берип, сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткара албайт, жалпы сүйлөмгө тиешелүү болушат. Сүйлөмгө ар кандай кошумча маанилерди киргизет. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр функционалдык касиеттери боюнча үчкө бөлүнөт. Биринчи каратма сөз, экинчи киринди сөз, үчүнчү сырдык сөз. Каратма сөздөр. Каратма сөздөр деген эмне? Айтылган ой багытталган адамды же нерсени атап көрсөтүүчү, атоо шөндөмөдө турган сөз же сөз айкашы каратма сөз деп аталат. Мисалы, балдар, эмгек, бакыт, тынчтык, достук тууралуу макал билесиңерби? Студенттер, март айында олимпиада болот деген эки сүйлөмдү алып карасак, мындагы балдар, студенттер деген эки сөз тең каратма сөз катары келди. Биринчи сүйлөмдөгү ой балдар деген сөзгө багытталган, экинчи сүйлөмдөгү ой студенттер деген сөзгө карата айтылат. Каратма сөздөр грамматикалык жактан сүйлөм мүчөлөрү менен байланышпайт. Экинчиден, кандайдыр бир суроого жооп берип, сүйлөм мүчөсүнүн милдетин да аткара албайт. Үчүнчүдөн, каратма сөздүн милдети угуучунун көңүлүн айтылып жаткан ойго буруу, аны кимге, эмнеге багытталгандыгын билдирүү жана угуучуну пикир алышуусуна тартуу болуп эсептелет. Төртүнчүдөн, каратма сөздүн милдетин бир сөз же бир нече сөздөн турган сөз айкаштары да аткара берет. Аны далилдөө үчүн төмөнкү мисалдарга көңүл буралы. Мисалы, Султан, бул кыштак орношкон жер мурун шыбак өскөн таштак талаа болчу деген сүйлөмдө Султан деген сөз бир эле сөздөн келип, каратма сөздүк милдетти аткарды. Экинчи сүйлөмдө мекеним Алатоо, экинчи кайрылып жүзүңдү көрөр бекенмин дегенде мекеним Алатоо деген эки сөздөн туруп, каратма сөздүк милдетти аткарды. Каратма сөздөрдү биз көркөм адабий чыгармаларда, ооз-эки кепте, диалог иретинде айтылган сүйлөмдөрдө, чакырыктарда колдонобуз. Каратма сөздөр синтаксистик жактан
айрым сүйлөмүчүлөр менен байланышпаганы менен ал бүткүл сүйлөмгө таандык болуп айтылып, мааниси боюнча сүйлөмдүн жалпы ички семантикасы менен тыгыз байланыштуу болот. Анын структуралык жана маани жактан толук, так уюшулушуна көмөктөш болуп турат. Эгерде каратма сөздү сүйлөмдүн тутумунан чыгарып таштай турган болсок, анын жалпы мааниси солгундай түшкөнүн байкоого болот. Мисалы, аны төмөнкү мисалдан көрөлү. О, кулпунган жашыл көлүм, мен сени унутмак турсун сагындым деген сүйлөмдү алсак, мындагы кулпунган жашыл көлүм деген каратма сөздү алып таштасак, анда бул сүйлөмдүн тутумундагы каратма сөздүн айтылып жаткан ойдун кимге, эмнеге багытталгандыгы белгисиз болуп калаарын көрөбүз. Каратма сөздөрдүн сүйлөмдүн контекстине карай кошумча маани берээрин биз төмөнкүлөрдөн көрөбүз. Биринчи, эркелетүү, жалынуу маанилерин, экинчи, каалоо маанисин, үчүнчү, коркуу же буйруу маанилерин берерин көрүүгө болот. Каратма сөздүн милдетин аткаруучу сөздөр. Каратма сөз катары адам аттары, фамилиясы, атасынын аты жана жалпы аттар келе алат. Мисалы, ботом Аруке, сен кайда кеттиң деген сүйлөмдү ала турган болсок, Аруке деген сөз адам аты катары келди. Экинчи сүйлөмдө жок жолдоштор, биз иштин көзүн таппай жатабыз дей турган болсок, бул сүйлөмдөгү жолдоштор деген каратма сөз жалпы ат катары келе алды. Экинчи, туугандык, жолдоштук, ар кандай жакындык мамилелерди билдирүүчү зат атооч сөздөр да каратма сөз катары келе алат. Мисалы, музоолоруңду көрдүм, балам деген сүйлөмдү алсак, балам деген каратма сөз зат атооч сөз болуп, каратма сөз катары келди. Экинчи сүйлөмдөгү чоң эне, күн жаап жатабы деген сүйлөмдөгү чоң эне деген сөз зат атооч сөз каратма сөз катары келди. Үчүнчү, адамдын жаш өзгөчөлүгүнө карата айтылуучу сөздөр. Мисалы, аксакал, көлүгүңүз кандай деген сүйлөмдү алып карай турган болсок, аксакал деген сөз каратма сөз катары келип, адамдын жаш өзгөчөлүгүн билдирип турат. Төртүнчү, кесипчиликти, адистикти, кызмат абалды билдирүүчү сөздөр каратма сөз катары келет. Мисалы, урматтуу окутуучулар, талыкпай изденген балдардын эмгегин баалагыла деген сүйлөмдү алсак, урматтуу окутуучулар деген сөз кесипчиликти билдирип, каратма сөз катары келди. Бешинчи, бирөөнү жакшы көрүүдө, жалынууда, эркелетүүдө колдонулуучу садагасы, садагалар, айланайындар, кагылайындар, секетиң кетейин, секетиң болоюндар, алтыным, күмүшүм деген сөздөр да каратма сөз катары келип, сүйлөмгө экспрессивдик маани берет. Мисалы, энең сенин маңдайыңда турат, жылдызым, секетиң кетейин, уктай кой деген сүйлөмдөрдү ала турган болсок, мындай биринчи сүйлөмдөгү жылдызым, экинчи сүйлөмдөгү секетиң кетейин деген сөздөр да сүйлөмгө экспрессивдик маани берип, каратма сөз катарында келди. Алтынчы, субстантивдешкен сын атооштуктар да каратма сөздүн милдетин аткарып калат. Мисалы, кымбаттуум, сага ийгилик каалайм деген сүйлөмдө кымбаттуум деген сын атооч сөз субстантивдешип келди каратма сөз катары. Окууга өткөндөр, эртең саат 10 келгиле деген сүйлөмдөгү окууга өткөндөр атооштуктар болуп, каратма сөз милдетин аткарып калды. Жетинчи, жан-жаныбарлардын аттары, жансыз заттарды билдирүүчү сөздөр да каратма сөз катары келет. Мисалы, кой, Гүлсары, жаман көзүң менен караба деген сүйлөмдү ала турган болсок, Гүлсары деген каратма сөз жан-жаныбардын атын билдирди. Сегизинчи, жандама мүчөбүздүн алдындагы аныкталгычы менен бирдикте туруп, каратма сөздүк милдетти да аткарат. Мындай учурда аныкталгычы адам аттарынан болот да, аны аныктай турган жандама мүчө карыя, байбиче, жеңе, эже, аке, ата, апа, эне, агай, баатыр, уста жана башка деген сыяктуу сөздөрдөн болот.
Мисалы, кечирип кой, Керимбек карыя, менин олдоксон мамилемди деген сүйлөмдү ала турган болсок, мында карыя деген жамдама мүчө өзүнүн алдындагы Керимбек деген аныкталгыч сөз менен келип, каратма сөздүк милдетти аткарып калды. 9. Кээде бир нече каратма сөз катар келип да айтылат. Мисалы, студенттер жана мектеп окуучулары, ата мекенибизди жан дилиңер менен сүйгүлө деген сүйлөмдү ала турган болсок, студенттер жана мектеп окуучулары деген сөздөр катар келип, каратма сөздүк милдетти аткарды. 10. Айрым учурларда бир нече каратма сөз бир эле нерсени, адамды же башка затты түрдүүчү атап көрсөтөт. Мындай учурда каратма сөздөр көбүнчө жалынуу, эркелетүү маанисиндеги сөздөрдөн болот да, сүйлөмгө эмоционалдык түс берип турат. Мисалы, садагаларым, алтындарым. О, Керим, айланайын кубатым, эмне болду сага? Дей турган болсок, анда мында айланайын, кубатым деген сыяктуу сөздөр мына ошол сүйлөмгө эмоционалдык маани же болбосо түс берип турат. 11. Кээде каратма сөз сырдык сөз менен катар айтылып калат. Мындай учурда каратма сөз же бүткүл сүйлөм кандайдыр бир эмоцияны коштоосу менен айтылат. Мисалы, айый, эже, табигаттын кооздугун карачы деген сүйлөмдү ала турган болсок, эже деген каратма сөз айый деген сырдык сөз менен катар айтылып, табигаттын кооздугуна болгон суктанууну билдирип турат. Каратма сөздөр жайылма түрдө да кезигет. Мындай учурда каратма сөздү ар түрдүү белгилери боюнча аныктап турган айкындооч мүчөлөрү болот. Аны көбүнчө сын атоочтор, атооч же илик жөндөмөдөгү зат атооч, ат атоочтор, атооштуктар, туруктуу сөз айкаштары аныктап келет. Мына ушуну менен бирге каратма сөздү түздөн түз аныктап турган сөздүн өзүнүн да аныктооч мүчөлөрү болушу мүмкүн. Мисалы, кымбаттуу меймандар, кечинде оюн коюучу жериңер даяр деген сүйлөмдү ала турган болсок, меймандар деген каратма сөздү кымбаттуу деген сын атооч сөз аныктап келди. Каратма сөздөрдө тыныш белгилердин коюлушу. Каратма сөздүн сүйлөмдө алган орду туруктуу эмес. Ал сүйлөмдүн башынан, ортосунан, аягынан орун ала берет. Каратма сөз бирөөгө атайын кайрылуу иретинде айтылганда жана урагандарда көбүнчө сүйлөмдүн башынан орун алат. 1. Эгерде каратма сөз сүйлөмдүн башынан орун алса, өзүнөн кийин өтүр коюлат. Мисалы, чоң ата, эмне үчүн көп койлор бир карышкырдан коркот десек, чоң ата деген каратма сөз сүйлөмдүн башында келип, өзүнөн кийин өтүр белгиси коюлду. 2. Эгерде сүйлөмдүн башында келген каратма сөз күчтүү сезим менен айтылса, каратма сөздөн кийин илеп белгиси коюлат да, өзүнөн кийинки сүйлөм баштамга менен жазылат. Мисалы, студенттер, сабакты калтырбагыла, жакшы окугула деген сүйлөмдө студенттер деген сүйлөм каратма сөз сөздүн башында келип, сүйлөмдүн башында келип, күчтүү сезим менен айтылгандыктан илеп белгиси коюлду да, өзүнөн кийинки сүйлөм баштамга менен жазылды. 3. Эгерде каратма сөз сүйлөмдүн ортосунда келсе, эки жагына өтүр белгиси коюлат. Жүр, бөбөгүм, үйгө кирип сүйлөшөлү деген сүйлөмдө бөбөгүм деген каратма сөз сүйлөмдүн ортосунан орун алгандыктан эки жагына өтүр белгиси коюлду. 4. Каратма сөз сүйлөмдүн аягында келсе, өзүнөн мурун өтүр коюлат. Мындай учурда ооз эки кепте каратма сөз пауза менен ачык бөлүнбөйт. Мисалы, жардамыңызга рахмат, аке, кылымдар жаша, Бишкек деген сүйлөмдөрдө сүйлөмдүн аягында келип, экөөнүнө тең каратма сөздөн мурун өтүр белгиси коюлду. Урматтуу студенттер, бүгүнкү сабактан көп эле маалыматтарды алдыңар деп ойлойм. Мына ушул сабагыбызды жыйынтыктап жатып, мен силерге текшерүү үчүн бир нече суроолор менен кайрылгым келип турат. Сабагыбыздын башында Курманжан датка фильмин көргөнбүз. Эми ушул сабактын аягында
да мен ушул кинофильмди дагы бир жолу силерге коюп берейин дагы, ушул жерден көргөнүңөр боюнча, укканыңар боюнча кинофильмдеги каратма сөз катышкан сүйлөмдөр кайсыл жерде учурагандыгын, тыныш белгилерди кайсыл жерге коерубузду, анан каратма сөздөр кайсыл жерден орун алгандыгын айтып берүүгө аракет кылгыла. Ошону менен бирге эле төмөндөгү текшерүүчүн суроолорго дагы жооп берүүгө аракет кылалы. Текшерүү үчүн берилген суроолорго бир топ жакшы жоопторду алдык. Эми силерге өз алдыңарча иштөө үчүн үйгө берилген тапшырмалар. Биринчи, грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөргө коюлуучу тыныш белгилер жөнүндө билебиз. Экинчи, каратма сөздөрдүн туюндурган мааниси. Үчүнчү, туугандык, жолдоштук, ар кандай жакындык мамилени жана сырдык сөз катары келген, бирок субстантивдешкен сөздөрдү колдонуу менен жакындарыңарга кат жазып келесиңер. Төртүнчү, сүйлөмдөргө сөз айкашы боюнча талдоолорду жүргүзүп келебиз. Мына ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Сиздер менен окутуучу Орозбаева Айтбек Исмаиловна болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.